Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн участкалык инспектору Кенжебек Ормонкулов ички иштер органдарында 2013-жылдан тартып эмгектенип келет. Ал күнүмдүк жумушун таңкы саптык тизилүүдөн баштап тиешелүү тапшырмаларды алып тейлеген аймагында кызмат өтөөгө чыгат. Бул боюнча профилактиканы күчөтпөсөк болбойт. Милиция кызматкерлери кондоминиум башчылары менен да кызматташып, тейлеген аймактарында кимдер жашап жаткандыгын көзөмөлгө алып турушат. Мүмкүнчүлүгү чектелген жараныбыз бар. Ал кайрымдуулук борбору тарабынан ысык тамак ичип турат. Бирок кээде ушул дагы мындай көчөгө чыгып, кайрчылык кылып атат, түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнүбүзгө карабастан, ушуну көзөмөлгө алып берсеңиздер. Кылмыштуулуктун алдын алууда милициянын көчмө кабылдама унаасы да чоң ролду аткарат. Бул унаада жарандардын ар түрдүү мазмундагы арыздаттануулары кабыл алынып, тиешелүү мекеме ишканаларга жөнөтүлөт. Алкаштар ушундай көп отурат, алар бизге тосолдук берет жолдон өткөндө. Ошону сиздерден суранат элек, ошону караштырып берип койсоңуз деп. Саламатсыздарбы эже? Мен ушул базардын участкой болом эже. Баягы профилактика түшүндүрүү иштерин элдер арасында жүргүзүп жүрөбүз. Кенжебек Ормонкулов тейлеген аймак Жалал Абад шаарынын борбордук базары болгондуктан сатуучулар жана соода кылуучу жарандарга чөнтөк ооруларынан сак болуусун эскертет. Эми түйшүгү кандай, кээ бир адамдар иштерин жакшынакай бүтүрүп эметип берсе, ушу ыраазычылыктарын айтат. Анан кээ бир азыр көрүп атасыздар, замандар эми милиция формашан десе эле көбүнүн ушу көз карашы тескери да. Ушу курдам от коюп, башка кылып, эми биз ушу колдон келишинче ушу эл менен тыгыз иштеп, ушу ишеничин актаганга аракет кылып алып барабыз. Штаттык бирдик боюнча 22 милициянын участкалык уполномоченлары жана жаш жетелектер өспүрүмдөр боюнча инспекторлору 7 штаттык бирдик бөлүнгөн. Андан сырткары шаардын аймагында коомдук тартипти сактоо боюнча областтык ички иштер башкармалыгынын кайгыл күзөт кызматынын өзүнчө ротасы бар. Ротадан күндүзгүгө 35, түнкүгө 20 кызматкер коомдук тартип сактайт. Жалал Абад шаары облус борбору болгондуктан күнүнө 10го жакын ар түрдүү кылмыштар катталып турат. Коомдук тартипти көзөмөлдөө, кылмыштуулуктун алдын алуу багытында милиция кызматкерлери эл көп жүрүүчү аймактарга кайгылдоо багытында бөлүнүшөт. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.